Теңирчилик дүйнөлүк диндердин эң башаты, эң түбүндө жатат. Кыргыз биздин бабаларыбыз аны жараткан. Теңдиги эбегейсиз ири, теңирим теңдикти жалгайт, теңирим теңдикти сүйөт деп кыргыз ушуну таанып келген. Бул эки сөз теңирчилик жөнүндө, мына бул эмгектер ошону далилдеп берип атат. Эми кыргыздын байыркы тарыхын биз Манастан учкай сөз кылсак, мына бул китепте Манас деп аталган жер суулардын тизмесин берет. Ошондо Манас деген мамлекет да болгон экен, орто кылымдарда. Мен бу жерден окуп берейин. Бу жерде мынтип жазып атат. Манас Орто Азияда, орто кылымдарда жайгашкан бийик тоолуу өлкөнүн ысмы. Фарс тилинде жазылган Худат ал ааламда жолугат. Бул 10-кылымга таандык. Бул эмгек боюнча Манас өлкөсү эбегейсиз көп тармактуу Залкар тоодо жайгашкан. Түштүктө Тибеттен башталган, түндүктө Тараз менен Шежинин азыркы Талас өрөөнүнүн орто бөлүгү чегине, батышта Туран ойдуңунан чыгышта Кытайга чейин созулган. Бул өлкө мындан тышкары Непал мамлекетинде 8128 метр бийиктикте Манас деген чокуу бар. Индия мамлекетинде Манас деген дарыя. Ошол дарыянын орто агымында Манас деген корук бар. 50.000 гектар аянт. Тибетте 4557 метрде Манас деген көл бар. Батыш Кытайда Ирен Хабыр мөңгүлөрүнөн Манас дарыясы башталып, Жуңгар түздүгүнөн өтүп Манас көлүнө куят бүгүн дагы. Алтайда Манас көл бар, Манас чоку бар, Кавказда Манас дарыя бар, Каспий деңизине куят. Ошол дарыянын жээгинде Манас Авлан, Манас Матап, Манас Кет деген шаарлар бар бүгүн дагы. Эң кызыгы Өзбекстанда Сурхан дарыя, Самарканд областтарын аймагында кургак жерлерди басып кесип өткөн Манас деген кол менен казылган канал бар. Бул каналды окумуштуулар биздин доордон мурда 1000 жылдыкта казылды деп таап атышат. Анда Манас бабабыз качан өткөн? Байкап көрүңүздөр. Бир суроо туулуп атат. Байыркы элдердин Персин алалык, Арапты алалык, Кытай алалык, Жапон жана башка элдерди алалык. Байыркы элдердин түпкү бабасынын ысмы бирөөсүнүкүндө ушунча улуу жер сууларга коюлган жок. Александр Македонский да мынча коюлган жок. Чыңгыз хан дагы коюлган жок. Атилла биздин бабаларыбыз коюлган жок. Манас Индонезияда Жакарта шаарында Манас деген музей бар экен. Бир суроо туулуп атат. Ушул даңазалуу даңктуу жер суу көлдөрдү качан Манас деген ысым коюлган? Ким койгон? Албетте кыргыз койгон. Кыргыз койгон. Кайсы доордо койгон? Дүйнөлүк диндер калыптана электен кыйла мурун Манас бабабыз аруулугу менен, айкөлдүгү менен, жакшылыгы менен ошончо элдерге таанымал болуп, ошончо элдердин эс тутумунда калып калган. Маспера деген Франциядагы окумуштуу, бул 1903 жылы бул кишинин эмгеги жарыяланган. Чыгыш элдеринин байыркы тарыхы деп аталат. Ошондо мынтип жазып атат. Геродот боюнча байыркы Египеттин эң биринчи падышаларынын бири аты Менес болгон. Менес болгон дейт. Анан бул киши айтып атат. Египет эли Африкадан келди деген бир көз караш бар. Экинчи көз караш Орто Азиядан келген деген пикир дейт. Мумияларды изилдеп, алардын сүрөттөрүн карасак, Африкадан чыкканын четке кагабыз, негроидный расага дал келбейт. Демек булар Орто Азиядан келди дейт. Бул пикирин ал киши далилдейт. Африкада жапайы аттар дегиле болбоптур. Демек фараондор минген колесница арабаларда аттар чегилген. Бул аттар каяктан келди? Бул аттар ошол Орто Азиядан келди деп айтып атышат. Жазып атат бул киши. Анан Менес деген эң байыркы бабаларын булар эсинен чыгарбай эстеп калган. Менес деп, бул француз жазып атат. Эми ушу боюнча эмне дейт? Жөөт элинин ыйык китеби Тоорат деген китеп. Жакыптан Менаше туулган дейт. Менаше деген булар азыр айтып атат, бул Манас. Жакып, Жусуп, Менаше Манаска арналган деп булар өздөрүнүн китебин окуп атат. Биздин Санжыра боюнча
Ногойдон Орозду Нойгут, Көкчөгөз көз каман, Ороздудан Жакыптан Манас. Окшоштук таң калтырат да, таң калтырат. Жөөт эли бүгүн дагы Менашенин урпактарын издеп, булардын ыйык китебинде жазылган экен. Менаше бийик тоолуу алыскы жерге кеткен боюнча кабарсыз дайыны жок болуп калды деп, буларга азыр изилдеп Индия, Пакистан, Афганистандан издеп жүргөн кез. Былтыр бир окумуштуу келип кетти Бишкекке. Адагы абдан өмүрүн арнап ошо Менашенин урпактары адамзатты акыр замандан сактап калат деп ыйык китепте жазылган деген сөздү айтып атат. Биротолу ошо доорго кайрылсак, мына наука деген журнал, бул өтө мындай терең, мындай далилденбеген маалыматты бербейт. Бул журнал боюнча 6 айда 6 сөөктөн жасалган ийне табылыптыр. Булардын доору 40 000 жыл мурдага мезгилге таандык дейт. Радио углерод ыкмасы менен ошол аныкталса 40 000 жыл мурда. Европада болгон эле 2 ийне табылган, алардын мезгили 30 000 жыл мурун дейт. Демек, 6 айда адам баласы мурда жайгашып, мурда өнүккөн. Бул эми түшүнүктүү, себеби муз доору Европаны толук муз менен каптаган. Муз калыңдыгы 1 километр, 1,5 километрге чейин. Американын түндүк Америка, Европа толук муздун алдында калган. Албетте, андай оор абалда, табигый шартта адам баласы тиякта жашоо кыйын болгон. 6 ай болсо, тегерегиндеги бийик тоолуу зоолор курчап, ошол сууктан коргоп жеңилдеткен үчүн адам баласы ошо 40 000 жыл мурда эле 6 айды өздөштүргөн дейт. Мына биздин түпкү мекенибиз 6 ай. Андрон маданиятында Тянь-Шандагы 6 айдагы кыргыздын мекендеген жери болгон. Буга биз дагы бир далилди Манастан табабыз. Жакшы билесиздер. Көкөтайдын ашын берерде жер тандашат. Ошондо талаш болот. 3 жер айтылат. Каркара, Суусамыр, анан 6 айдагы жер. Ашты бөлөк жерге бербейт. Ашты өз мекенине берет. Демек, 6 айдагы жер Суусамыр, Каркара, кыргыздын жери болгон үчүн ошо жерде ашты өткөрөлүк деп кеңеш курушат. Бөлөктүн жерине, бирөөнүн жерине аш өткөрбөйт да. Ошондо байкап көрсөңүздөр, тиягы 6 ай, биягы Суусамыр менен Каркара болуп атат. Бул Манаста дагы айтылган. Манас менен далилденип атат. Эми берки биздин жакыныраак берки доорго жылсак, бир эки маселеге көңүл бурушубуз керек. Бартыл тандалма Кыргызстан жана кыргыздардын тарыхынан тандалма эмгектери деген китеп. Мына Орто Азияда бүгүн жашаган элдердин биринин дагы ысмы тарыхта мынча байыркы мезгилде эскерилбейт деп кыргыздар жөнүндө жазган. Биздин доордон 6 кылымдан мурун түрк деген сөз болгон жок деп айтып атат. Кыргыз деген бурут деген Манаста айтылат, кыргыздарды бурут деп. Ириквияда да биздин доордон 1200 жыл мурда жазылганда бурут деп айтылып атат. Мына Бартолттун экиле айткан сөзүн мен далил катары келтирдим бу жерде. Мына биздин бабаларыбыз өз тарыхын таамай так билген. Атүгүл кыргыз санжыраны так айтканда 72 муунду ажыратып билет. Мына атадан, баладан 36 муун өйдө, баладан 36 муун кийинки урпактарына чейин ар бир муунду өз аты менен ажыраткан. Ошондо 25 жыл бир муунга таандык болсо 1800 жыл тарыхын кыргыз таамай так ажыратып айта алат.